мен айткам да, муну мен алгам, муну сен алгансың деп баштагам, анан күйөөм айтып атпайбы, биз азыр ушинтип эсептеп баштасак бир жаман нерсе чыгат деп айткан да. Жашсың. Биз мэрим менен буюрса 4 жыл болду чогуу болгонубузга. Финансы жагы бул жалгыз гана акча каражат маселеси эмес. Ар бирөөбүздүн салымы катары көрөбүз ошону. Экөөбүз тең иштейбиз. Бизде үй бүлөдө теңдик болгонун айта аламын да. Ооба, акча каражат бул ар бир эле үй бүлөнүн мындай чоң маселеси. Менимче бул бир гана биз үчүн, өзүбүздүн жашообуздун жакшыртыш үчүн бир нерсе да. Во главу стола аны койбойбуз да биз. Көп деле урушпайбыз, чын айтайын. Бирок мен ойлойм, конфликттер деле маанилүү деп, анткени ошол именно конфликттерде бир керектүү нерселер чыгат деп ойлойм, керектүү ойлор. Мен айткам да, муну мен алгам, муну сен алгансың деп баштагам, анан күйөөм айтып атпайбы, биз азыр ушинтип эсептеп баштасак бир жаман нерсе чыгат деп айткан да магачы. Ошондо мен дагы түшүндүм, окей. Жашсың. 14 жашка эле жашпын, көп деле эмес го. Эмоционалдык бир сатып алуу бизде жок да, мындай. Бири-бирибизден мындай акчаны аябай кээде бөлүшүп деле коебуз. Анан эмнеге короттуң деп сурабайбыз да эч качан. Менимче бул эң биринчи бири-бирибизге ишенүү. Мен үчүн бул кичине эскирип калган түшүнүк. Анткени заманбап үй бүлөлөр өзүлөрү чечиш керек да. Анткени биз башында эле үйлөнөрдө сүйлөшкөнбүз да, бири-бирибиздин баалуулуктарын билебиз. Каалаган акчаңды таба бер дегенде мен дагы мындай деп калгам да. Бизде көбүнчө айымдар коркот болуш керек. Күйөөмдөн мындай көп акча табып калам, чоң успехке келсем эмне болот? Мында сүйлөшүп алыш керек да башында. Мындай карап көрсөк, аял жөн эле отура бербейт үйдө. Менимче эки киши иштеп турса, жакшы эле көрүнүш. Башында баарын сүйлөшүп алууга, эң башында эле чоң мындай мен үчүн инсайт дей берейин. Бул бири-бириңер менен сылык түрдө сүйлөшкүлө. Бул абдан маанилүү. Анткени ар дайым эле мындай жаман нерсе эмес, конфликтте бир мындай маанилүү нерсе жаралышы мүмкүн. Ошондуктан сүйлөшкүлө. Эң биринчиси ошо өзүбүздү кармаш керек да.